Арбаңыздар, урматтуу жалпы мекендештер, урматтуу жалпы кыргызстандыктар, урматтуу жалпы Ашар бирикмесинин кардарлары. Мен Каныбек уулу Али Акбар. 2000-жылы Ысык Көл областына караштуу Тоң районунун Көлтөр айылында мугалимдердин үй бүлөсүндө төрөлүп, ошол эле айылдагы Жекшен Айтскеев атындагы орто мектебин аяктап, 2018-жылы эл катарында борборубуз Бишкек шаарына келип, чоң бир окуу жайлардын бирине тапшырдым. Ошол учурдан тартып, азыркы учурда ошол окуу жайды орто аралыкта окуп жаткан учурум. 2022-жылдын 23 февраль. Тактап айтканда, мындан туура 2 жыл мурун Кыргызстанда социалдык мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештер ошол эле учурда турмуштун даңгыр жолуна сынып аткан мекендештерибизди колдоп таяп, жакшы бир идеяны алып чыгып, Кыргызстанда көбүнчө мекендештерибизди турак жайлуу кылалы деп Ашар бирикмеси аттуу бирикмени түптөп чыккан. Азыркы учурда 2 жыл убакыттан ашты, ошол компаниянын жетектеп, көбүнчө мекендештерибиздин жакшы жашоосуна шарт түзүп, турмушта аз да болсо өздөрүнүн кыялын, максаттарын орундатуу үчүн иштеп келе жаткан учурубуз. Буга чейин ачык бир дагы платформага, бир дагы Инстаграмга, ТикТокко жана башка интернет айдыңына чыкчу эмесмин. Азыркы учурда сиздердин алдыңыздарда Ашар бирикмесинин жасап келген иштери жана алдыда бизди кандай нерсе күтүп турат, ошол туурасында сиздерге маалымат берүүнү туура көрдүм. Ошону менен биргеликте ушул видеомду өлкө жетекчилерине жеткирип коюңуздарды жалпы менин катталуучуларыман Ашар бирикмесинин жалпы кардарларынан жардам суроо иретинде тартып жатам. 2 жыл ачылган компаниябыз азыркы учурда Ашар бирикмеси Кыргызстан боюнча 188 мекендешибизди турак жайлуу кылып, 500дөн ашык мекендешибиздин социалдык турмушун оңдоого багытталган ар кандай иш-чараларда, ошол эле учурда спорт тармагында болсун, ошол эле учурда медицина тармагында болсун, ошол эле учурда билим берүү тармагында болсун, жеке өзүм меценатство кылып көп иштерге аралашып, өлкөбүздүн учугун четинен сүйрөп келе жаткан жаштардын биримин. Урматтуу жалпы мекендештер, урматтуу жалпы кыргызстандыктар, буга чейин Ашар бирикмесинин жасалган иштери туурасында эч жака маалымат чыгарган эмес элек. Ушул видео аркылуу мен сиздерге ошону айтып берип жатам. Кыргызстан боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдар аутизм менен жана жалгыз бой энелерибизге 13 турак жайды 0дон баштап салып берип, азыркы учурда колдоруна тапшырган учурубуз. Ал эле учурда Баткен, Ош, Бишкек, Ысык Көл, Жалал Абад, Нарын, тактап айтканда Кыргызстандын 7 дубанына жакшы турак жайларды курдук. Ошол эле учурда жаш болсом дагы өзүмдүн тилим менен, өзүмдүн билемдигим менен Кыргызстанга инвестиция тартып келип, көптөгөн мекендештерибизге шарттарды түзүп бердик. Азыр 2024 жыл 26 декабрь. 2025 жыл келе жаткан жылы 9 январда Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичти чакыруу менен биргеликте Ашар бирикмесине келип турак жай алуу үчүн кезекте турган жалпы мекендештерибизди өзүбүздүн закуп күнүбүзгө чакырып өтмөкчүмүн. Урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич, урматтуу жалпы бийлик өкүлдөрү, урматтуу жалпы мени колдоп дайыма алдыга сүрөп келген Ашар бирикмесинин кардарлары, баарыңыздардын бата дуа тилектериңиздер менен агарып көгөрүп, дал ушул күнгө жеттик. Ушул мекендештериме ушул жактан ыраазычылык айтмакмын. Алды 1 жыл, алды 1 ай, алды 10 күн ушул күндү күтүп келди. Буга чейин биз закуп деп уюштуруп, ар кандай бут тосуулар, ар кандай каралоолор болгон себептен ошол иш-чараны уюштурбай келгенбиз, ошол иш-чараны жылдырып келгенбиз. 9 январда Кудайым буйруса, мен адрес боюнча бул видеодо жеке маалымат бере албайм. Ушул өзүмдүн Ашар бирикмесиндеги кардарларыма чакыруу иретинде закупты өткөрөм. Урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич, ал закуп күнү Кыргызстан боюнча 700дөн ашык мекендешибиз колдоруна 2,5 миллион сомдон алып, ошол 2,5 миллион сом аркылуу өздөрү көксөгөн, өздөрү максат кылган турак жайлардын бирин алат деп мен сиздин алдыңызда дагы, кыргыз элинин алдында дагы жана ошол эле учурда Ашар бирикмесинин кардарларынын алдында дагы убада бермекчимин. Буга чейин ар кандай журналисттик иликтөөлөр, ортончу күчтөрдүн бут тосуусу биздин жасап аткан ишибизге тоскоол кылып жаратып келишкен. Ошол нерселердин баарын тең алдын алып, Кудайым буйруса, ушул күнгө баардыгыбыз тең жетип олтурабыз. Ашар бирикмеси буга чейин башка адамдардын турак жай алуусунда ар кандай афералык схемаларды уюштуруп, адамдардын акчасын жейт деп көбүнчө журналисттер биз жөнүндө ар кандай маалыматтарды интернет платформаларына таратып келген. Кудайым буйруса, алар менен дагы эсептеше турчу күн алыс эмес. Урматтуу жалпы мекендештер, урматтуу жалпы кыргызстандыктар,
Кудайым буйруса, ошол закуп күнү алдына отметка кылсаңыздар, биздин өлкө жетекчи мамлекеттик ипотекалык компаниялардан үйлөр берилип жатат. Өлкөбүз өнүгүү жолунда, өлкөбүз ички саясат, тышкы саясат, ошонун ичинде экономика жактан болсо дагы аябагандай өнүгүү жолунун үстүндө келе жатат. Биз дагы четте карап турбастан, кыргыздын жараны, кыргыздын мыкты уулу болгон себептен өлкө жетекчисин колдон буттан алып, жардам берүү максатында ушул иш-чараны уюштурганы келдик. Буга чейин ар кандай мамлекеттик госструктуралар акча каражат каяктан келди, силер кантип жардам бересиңер деп бизди текшерүүгө алып келишкен эле. Бирок биз ошол учурда ар биринин тең суроолоруна так жана туура кылып жооп бергенбиз. Урматтуу жалпы мекендештер, урматтуу жалпы кыргызстандыктар, Кудайым буйруса, алдыбызда тарыхый күн күтүп турат. Анткени бизде 1000ге жакын адам колдоруна 2,5 миллион сомдон акча алышып, акча каражаттарына өздөрү максат кылган турак жайларды сатып алып, жакшы күндөрдө ошол жакта жашайт деп сиздерге кепилдик берип турабыз. Урматтуу жалпы мекендештер, биз да ушул иш-чараны алдыда эч кандай бир тоскоолдуксуз, эч кандай бир кымтыксыз аткарыш үчүн сиздер дагы бизди колдоп, жакшы сөздөрүңүздөрдү жазып коюңуздарды өтүнөбүз. Жана ошон менен биргеликте ушул видеону башка досторуңуздар менен, башка мекендештериңиздер менен бөлүшүп коюуну өтүнөбүз. Анан кийин дагы бир айтып кете турчу жагдай туугандар, Кудайым буйруса, ашар бирикмеси мындан аркы өзүнүн ишмердүүлүгүн токтотпойт. Өлкөбүздүн аз да болсо өнүгүп кетишине, элибиздин жакшы жашоодо өмүр сүрүшүнө өзүбүздүн салымыбызды кошо бермекчибиз. Кудайым буйруса, алдыда биз 6 айдан бери даярдалган проектибиз турат. Ошол проектини ишке ашырып, Кудайым буйруса, жаркын келечекти, өнүккөн Кыргызстанды сиздер менен чогуу тособуз деген үмүттөмүн. Баарыңыздарга жараткандан оомат жана ийгилик каалап өтмөкчүмүн. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун.